Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кезекти сабагыбызды баштайбыз. Жалпы республикалык тестке даярданабыз. Ошонун ичинен аналогия жана анын негизги принциптерине силер менен токтолмокчубуз. Кийинки принциби кайсы принцип экендигин силер менен бирге кыргыз тили жана адабияты мугалими Раскелдиева Туркул Зарлыковна болмокчу. Түшүнүктөрдүн карама каршылыгы деген принцип бар. Же болбосо башкача айтканда бул антонимдик байланыш. Алгач жоп сөздөргө көңүл бурабыз. Ачуу, таттуу, карама каршы маанидеги турган сынатоочтор берилди. Суук, суюк бул таптакыр башка көрүнүш. Карама каршы маанидеги дагы эмес, таптакыр башка процессти айтып атат. Бийик, тоо бул дагы сыпатын билдирип атат. Тоо бийик болушу мүмкүн. Алма, кызыл бул дагы заттын сыпатын көрсөтүп турат. Ал эми караңгы жарык болсо, кандай караңгы, кандай жарык экөө тең бири-бирине карама каршы келген маанидеги сөздөр. Демек, туура жообу караңгы жарык болуп А варианты эсептелет экен. Кийинки жұп сөзгө көңүл бурсак, үнөмчүл ысырап. Үнөмчүл деген бир нерсени үнөмдөгөн адамды үнөмчүл дейт. Ысырап анын карама каршы маанисинде тескерисинче бир нерсени коромчу кылган адамды ысырап дейт. Демек, бул жерде дагы экөө бирине бул сөздөр антоним болуп, башкача айтканда карама каршы маанидеги сөздөр болуп эсептелет. Сулуу келбет бул таптакыр башка көрүнүш, адамдын келбети, сулуулугун айтып атат. Бул башка нуктага айтылган сөз экен. Демек, бул жоопто туура келбейт. Билимдүү акыл бул дагы таптакыр билимдүү адам, акылдуу адам таптакыр башка мааниде колдонулат. Демек, бирине карама каршы эмес. Ал эми эстүү, кем акылдык, бай, кайдыгерлик деген эки жооп калды бизге. Бай кандай адам? Бай кайдыгерликти жаратышы мүмкүн. Ал карама каршы эмес да, бирөө зататоч, бирөө дагы зататоч болуп атат. Эмне кайдыгерлик катары. Бирок бай кайдыгерликти жаратат деп сүйлөм түшсөк, карама каршы маанидеги сөз эмес, таптакыр башка иш процессин айтып атат. Ал эми эстүү, кем акылдык кандай адам? Эстүү адам, кандай адам кем акылдык? Бирине карама каршы келген сөздөр. Демек, туура жооп В варианты болуп эсептелет экен. Силер менен кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта калгыла.